Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздерди келе жаткан курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дал ушул майрамдык дасторконго бүгүн биз Тойбоз компаниясынын халал аябагандай даамдуу эт азыктары менен бир салат, бир тишке басары даярдайбыз. Биз менен чогуу бирге болуңуздар. Эгер менден бир жагымдуу белек утуп алгыңыз келсе, видеонун аягында шарттарын айтып берем. Эң эле жөнөкөй, андыктан сөзсүз түрдө катышыңыздар. Алгач аябагандай даамдуу, тоюмдуу пикник салатын даярдайбыз. Ал үчүн тойбоздун мына ушундай ышталган даамдуу аңчылык чучугун алсаңыздар болот. Кыйгачынан туурап алабыз. Бул жерде болжол менен 180 граммдай. Ошондой эле бизге чечил сыры керек. Баштыкка салып, үстүнө кайнаган сууну куюп, 10 мүнөттөй тыныктырып койсок, бир аз жумшара түшөт. Жүз 50 граммдай голланд сырын болсо, 3 бурчтуу кылып, кооз кылып туурап алсак болот. Жана мына ушундай майда маринадталган бадыраңдан 100 граммды дагы кыйгачынан туурап алабыз. Ошондой эле 180 граммдай черри кызанактарын экиге бөлүп, эгер бир аз чоңураак болсо 3кө бөлүп койсоңуз болот. Бир аз жумшарган өрүлгөн чечил сырын бошотуп, узундан тытып алабыз дагы, жарымын туурап салатка кошобуз. Ал эми жарымын салатты кооздогонго алып койсок болот. Ал эми көк чөптөрдөн бир аз көк пияз жана ошондой эле мен бир аз кинза чөбүн коштум, бирок кинза чөбү көпчүлүккө жага бербейт, андыктан милдеттүү эмес, башка деле чөптөрдү кошсоңуз болот. Ал эми салатты аралаштырганга майонез же болбосо 20% каймактан 100 грамм алсак болот. Орточо ачуулуктагы горчицадан 1 чай кашык кошобуз жана лимондун ширесинен 1 аш кашык кошуп, татымына жараша туз жана бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми салатты болсо туура дасторконго коердун алдында аралаштырып берсек абдан сонун болот. Андан кийин салат жалбырагынын үстүнө салып, бетин кааласаңыз тытылган чечил сыры менен кооздоп берсек, мындай тоюмдуу салат менимче эч кимди кайдыгер калтырбайт. Эң эле жөнөкөй азыктардан тез аранын ичинде даяр болгон даамдуу салатты сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми мына ушундай 3 бурчтуу болгон аябагандай даамдуу тишке басары дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Майрамдык дасторконго дагы койсок болот. Ошондой эле күнүмдүк таңкы аштарга, ошондой эле эс алууга чыксаңыз дагы жасап алып, салып алганга абдан ыңгайлуу. Жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Ошол эле тойбоздун ышталган сервелат колбасаларын алдым. Арчып азыр майда кылып чарчы туурап алабыз. Азыктардын өлчөмүн болсо азайтып же көбөйтүп алсаңыз болот. Мен майда кылып жасагандыктан мага 250 граммдай колбаса жетиштүү болду. Эгер көлөмүн чоңураак кылсаңыздар, албетте көбүрөөк кетиши мүмкүн. Ошондой эле көк пияз кошулат. 2-3 дана көк пиязды майда кылып туурап алабыз. Ошондой эле 1-2 дана кызыл таттуу калемпирди дагы майда кылып чарчы туурап, табага бир аз өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыганда калемпирди салып, толук бышканча 3-4 мүнөттөй кызарта кууруп алабыз.
татымалдардан кара мурч же болбосо 4 калемпирдин аралашмасынан жасалган татымалдан коштум. Мен бир аз жакшылап кууруп алабыз. Калемпир бышкандан кийин татымына жараша бир аз туз себелеп жана бир тишче сарымсакты майда туурап салып, аягында 15-20 секундадай эле кууруп оттон алабыз. Жана 100 граммдай кез келген катуу сырды майда сүргүчтөн өткөрүп толтурмабызга кошобуз. Эгер керек болсо дагы бир аз татымалдардан кошуп койсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырабыз, ушу менен толтурмабыз даяр болот. Эми кадимки эле лаваштарды ичке кылып тилип алабыз. Көлөмүн болсо өзүңүздүн каалооңузга жараша майдараак же чоңураак кылсаңыз болот. Эми видеодо көрсөтүлгөндөй эле лаваштын бир учуна толтурмадан салып 3 бурчтук кылып бүктөп чыгабыз. 3-4 жолу бүктөгөндө эле баардык толтурмасы ортосунда калат. Мына ушинтип баардыгын даярдап алдым. Даярдап жатып бетин майлык менен жаап турсаңыз дагы болот. Андан кийин кургак ысык табага салып, эки жагынан кызарта бышырып алсак, кырсылдаган даамдуу тишке басарлар даяр болот. Ысык кезинде да, муздак кезинде да бере берсек болот. Ошондой эле дал ушундай жол менен жасап, жумурткага малып дагы майга кууруп алсаңыз дагы аябагандай даамдуу болот. Достор, ушу менен бүгүнкү биздин видеобуз аягына чыкты. Эгер жакса, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Жана алдыда Курман айт майрамы келе жатат. Сиздерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Андыктан, эгер сиз дагы дал ушул Тойбос компаниясынын азыктары менен майрамдык дасторконго жакшыркай даамдуу тамактарды даярдаган болсоңуздар, сөзсүз түрдө Instagram баракчаңызга чыгарып, биздин баракчаларыбызды белгилеп койсоңуздар, Курман айт күнү кечинде араңыздардан бир кишини тандап, менден жагымдуу белек болмокчу. Андыктан катышыңыздар, шарттар эң эле жөнөкөй. Ушул видеонун алдына Тойбос компаниясынын баракчасын, ошондой эле өзүмдүн Instagram баракчамды калтырып коем. Шиктемесин кирип, катталып, катышып, ушул видеонун алдына комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.